Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı bizden Muz TV kanalının görüşleri. Amansızlarбы жалпы жамаат. Бүгін сынақы сынду жылқы, жаш жылқы бүгін өзгөндүн Кызыл-Кырман айылынан чыгат тугандар. Таза дыйканчылык деп койсок да болот достор. Дыйкандын аты ушул Карагер аттын толук маалыматтарын сиздерге Дурусак айтып берет. Ушул аттын азыр мүнөздөмөсүн сурап, бардыгын билгенге аракет кылалы. Дурусак, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ака, жакшысызбы? Жакшы, шүгүр. Бүгүн чоң атыңызды чыгарыпсыз, ака. Аттын Куда кааласа бир бардык маалыматын айтыңчы, ака. Ат жаш боюнча жаңасы болду. 4 жаш эми, а? Азу сайып атат. Астында эми сайып атат. Үстүнө бөрт чыгып калды. Бою боюнча 1.65 өлчөп ала беришет. Чоң ат экен бирөө. Эми бул мондай караганда кыргыз жылкы да эле көрүнөт го, ака, мен Жалал Абадтан алып келгем, кыргыз жылкы деп үйүнөн алып келгемин. Жакшы аттын баласы деп беришкен. Мен чыгып алдым эле, кичине эми акча керек болуп сатып атам. Кайсы тарабынан келди Жалал Абадтан? Жергеталдан алып келдим. Жалал Абадтын Жергеталдан алып келдим. Өзү Жергеталда күчтүү аттар көп да өзү, Ошондо теги бар жылкы экен да, Мен жакшы аттын баласы деп бериштим ага. Эми бул атты тарбиясы менен алгансызбы же тарбияладыңызбы? Жок, мени басышты билбейт эле булчу заман. Эмне келгенден бери ушу малга минип, азыр Кудайга шүгүр үйрөнүп калды. Басыштары жакшы. Кыйла бышырдыңыз? Бышырып койдум. Быштысында, Эми үйдө эле турат бул. Улак көрө элек замыр. Вообще көрбөдүбү, ака? Вообще көрө элек улакчы. Бирок сынакы жакшы жылкы экен. Тарбиясын 100% бердиңизби, ака? Тарбиясын мындай мингенге 100% тарбиясычы. Анан улакка салып көргөдүм эми. Кечеги Рашидтин улагына 1-2 салып көрдүм. Эми ол мында неме кылыш үчүн эле, жөн эле? Жөн эле. Көрүш үчүн. Көрүш үчүн. Кандай экен, ака? Жакшы кирип чыкты. Жакшыбы? Мына турган атты кыйнабайын деп көп неме кылбадым. 1-2 эле салдым болду. Ошондон бери үйдө эле турат бул. Эми айтыңчы, ака, бул аттын ден соолугуна, мына жооштуктарына жооп бересизби? Жооштугу жоош. Анан бир характери бар, ушу сал такирак да атчы. Такирак. Бейлерди көргөндө, ошо такирак, анан башка эч немеси жок, айыбы жок. Ичип жеши ден соолугуна жооп. Азыр 1-2 мында кой берип көрсөк болобу, аттын жегилдигин сынап? Майли 1-2 кой берип көрөбүз. Өдөй кой берчи. Жакшы. Буроолору жакшы, а? Буроолору эм жакшы. Жылоосу бар экен. Жылоолору. Кой берчи ылдыйга. Оозу деле жумшак эле экен, ака? Жумшак эле, жумшак, элпек оозу. Эми туяктарын жакындан көрсөтөлү. Туягында дефекттер жокпу? Шишик, бишик? Жок, шишик жок. Азыр туягын көрсөтөбүз, азыр мына бир жерин көрүп неме кылышы мүмкүн. Аны ачык эле дыйкан адам неме кылып эле коебуз да. Туяктан бир айландырып коелу. Мына бер жагында замыр мына жер турбайбы мына? Кунанында улак көргөнү бар, тебелеп ошончо ошондой болуп калды. Аксап эчтекеси жок. Катуу, ака? Катуу, Берчи тең, а? Ошондо кунанын кезинде улак көргөнү бар, тебелетип алганбыз да. Атак туяктары жакшы, таза. Эки жака бурчу. Дурусак, ака, мунун кайман аты эмне деген? Мунун кайман атын балам неме кылганда Карабил деп койду эле. Өзү мындай узун ат го. Узун ат экен, а? Бара-бара бир жоон болот, ака? Кудай кааласа, жоонуна багуусу келишсе. Эми баасын, ака, дыйканчылык кылып бир жакшы айтыңчы. Мен эми дыйканчылык кылып айтайын эми. 350 миң замыр. 350 миң сом дедиңиз, а? Соодасы жүрөт. Соода болот. 350 миң, жакын айттым. Жакын жерин айтып коюпсуз. Кудай кааласа ат кылып алам дегендерге жакшы, а? Жакшы, ат кылып алам дегенге жакшы. Номерди айтсаңыз, ака? Номерим WhatsApp номерим айтайынбы? 2 номер бар да замыр. Прямойду айттың, 2-тен коюп коебуз, ака. 3 болсо 3-өнө коюп коебуз. 507 менен прямой номер. 17 21
68. 996 507 менен 17 21 68 8. ha. Бул да WhatsApp экен. Жоқ, бұл прямой Ha, номер. прямой. WhatsApp номер российскийда плюс 7 901 402 98 21. Şu WhatsApp номер. Şu номерге чала берет, ha? Ошого чала берет. Прямойда WhatsApp менен. Мына туугандар, 350 миң сом мен долларга экранга жазып койдум. Жаккандар чалыңыздар. Болду, ака, содаңызга береке болсун. Айтканың келсин. Жакшы ат экен бирок. Эми бола турган кырып эле. Дыйкан сен алады бу. Дыйканчылык эле. Болду.